Бул да маселе болбойбу эми? Маселе болбойт. Акса айтып кетпейсизби? Бизге мындай болот. Бул үчүн ишкананын жетекчиси сунуш киргизип, Каны Крускович баягы мумрап топ коебуз да. Сунушчулдар сууну өйдө жактарында ойнойт да, чыгып кетип. Анан күрөктү көтөрүп алып өйдө барып, жыгып келгенче кайра күн убакыт өтөт деп, анан мынакей алып бердик, уруп барып түздөй калып, кайра келип тиягын сугарып жетишет деп бир условие түзөлүп атабыз. Шүгүр уже иштеп атпайбы. Анан бизде Зеленстройдо парк бар да. Ошону канча алды? Стоимость 2 миллион 200 мол кичинекей техника алып бердик. Парктын ичиндеги жана шыпырып, тазалап чыксын. Эметкенге. Бул 4 ваттан келди. Яма бут 250 км менен болсо, баягы соко бизде кичинекей парктарда кээ бир заманда кичинекей жерлерге ушу кичинекей трактор менен кирип кетет. Андан сырткары бул баягы парктын ичине шыпырганда да онда оборудование менен Кene маңдайында кар тазалагыч. лопатасы. Ягынан шыпырып берет да, Мындай көчөткө дагы келдик. Жаңы алып бердик. JCB негизи техника алам десеңер JCB алышыңар керек экен. Башка техникалардан көп убакытка жетпей калып, сынып калып атат. Анан бул водоканалга ушундай JCB алып берип, аябай катуу иштеди, тазалыктыкы дагы анан ушундай JCB алып, тазалыкка да алып бердик, бияга да алып бердик быйыл. JCB'нин ушундай чоң дөңгөлөгү менен алыш керек экен да, бул крабы капталга да жүрүп кете берет мындайчы. Бизде арычный сеткичине проблема менен кээ көчөттөрдү сугарыш үчүн мондай машинаны 2 ай болуп калды алып келгенбиз. Бул аябай жакшы экен. Бул машинаны да мактап атышат көп киши, жана артында немеси да күйүп турат экен. Бул да быйыл жакшы мынакей айдоочусу жакшы иш алып барышты. Көчөттү убагында сугарып. Канча ужание болду көчөттөн? Буюрса 70-80%. Отурган көчөттөрдүн 70-80 жыл ысык болду. Бул КамАЗдан 4 службага 4 алып бергенбиз, 4 КамАЗ. Бул КамАЗ эле алып бергенбиз. Анан ар кандай жумуштар жүрүш үчүн. Бул спринтер, жана парктагы андан бул көп жумуш жасайт экен. Эң баалуу ушул. Аябай көп. Мынакей айдоочусу жаны тынбайт. Ысқылыш техника кут болсун. Ак жолтой болсун. Жакшы иштеп, Каракол шаарыбызга эмгек кылган. Жакшы бир техника болушуна тилектешпиз. Бул дагы техниканын келиши дагы ошол жетекчиңер баарыбыз чогулуп бир силерге условия түзүп берели, мындай бир жакшы багыт берели, мындан ары дагы токтобойлу силер жакшы жумуш жүргүзүп бере берсеңер, биз ошончолук баягы жардам бергенге ар дайым даярбыз да. 5 метр квадраттуу 5 киши бир күн жасай турган болсо, техника 1 сааттык жумуш жасап коет да. Ошон үчүн ушуга да өтөлүү деген максат. Бул эми силердин жумушуңарды жеңилдетүү максатында. Бул ошол шаардык кеңештин депутаттары колдоосу менен анан мэрия ошол бир колдоп сунуш киргизип, ушундай кичинекей техникаларды дагы киргизели деген максат. Мындан дагы бул токтобошубуз керек. Ишти жакшы алып барып бергиле. Берген тапшырманы өз убагында, анан сапаттуу. Ушу эки эле нерсе бар. Өз убагында сапаттуу. Ушуну эле бүтүрүп берип турсаңардар, ишиңерге ийгилик, техника кут болсун. Ак жолтой болсун. Аябай ушул озеленение, благоустройство, озелененияга көп көңүл бурушубуз керек. Шаардын ичинде азыр мына келаткан жылы газон аябай көп, жолдун баары жасалып атат. Жээгиндеги жолдун тротуардын жээгине газон отургузушубуз керек. Туя елка отургузушубуз керек. Елканы обязательно. Жанагы 4 түрлүү көчөттүн ичинде елка да бар. Анткени кышкысын бардык бактар баягы түшүп жалбырагы курап көмөт калган учурда кышкыны витти бере турган елка. Могул жерде отурган ар бир кызматкерге бул Кудайымдын буйруган насип эткен кызмат деп эсептейм. Бул да Кудайым назар салып силерге ушул кызматка коюп, мондай киши мондай могул жерге болуш керек деп чекеге жазылган. Ошон үчүн муну мындай аманатка бир жакшы мамиле кылып иштеп берели шаар үчүн. Отуруп жактан өзүбүздүн мастерлер менен кеңешип отуруп, анан жактан да немелерди коштук, художниктерди, сүрөтчүлөрдү коштук. Бул стиль менен жасалып калган кичине националдык стилге өтөлү деп. Ошонун негизинде мына атайын биздин баягы каада салтыбызга жарашкандай кылып, кийинки стилди ушундай өткөргөндө ушундай чечим кабыл алдык.
Мына бүгүнкү күндө Кудай буйрса мына жашылдандыруу чарбасына мындай электровелосипедден 4 алдык. Биздин Каракол шаарынын депутаттарынын демилгеси, биз өзүбүздүн демилгесибиз менен көтөрүп, бюджеттен, шаардык бюджеттен каралуу акчасы ушундай электровелосипедден 4 алынды. Мунун шаар ичинде бир күндө бир заряд менен 100 километрге жакын жүрүп берет. Бул велосипеддер бизде шаар ичинде мираптарыбыз бар, суу кубалайт, парктарга суу кубалап берет, көчөлөрдү сугарышат. Ошондой эле булардын мобильностьтин ары бери жүргөнүнө баягы аябай өтө бир жардам беришине деп атайын бул мираптардын өзлөрүнүн суранычы менен алып бергенбиз. Анан өмүрбөй өзүңүз да бир сыр айтып берсеңиз, кандай болуп атат бул велосипеддер? Эми мурун суу айдаганда бизде кичине кыйынчылыктар бар эле, убакыттан туруп койчу элек. Мисалы үчүн башынан жыгып барып, кайра эметкенде элдерди суу алат, кайра жыгып салышат, ошентип тартып алчу эле. Азыр эми бул Кудай буйрса бул электромобиль келгени жетчү жерибизге эми шаар ичинен 5-10 мүнөттө жетип, баягы бурчу жерлерибизди буруп, сууларды кайра толуктап карап, ошондойго жакшы эле жетишкендик болду. Ушу Алла ыраазычылык болсун, ушу биздин директорубуз Каныбек Рыскуловичке жана ушул демилгеси менен ушул буйрса мобиль алынды. Азыр төртөө иштеп атабыз. Ошо суу атайын ушу сууну болсо алыс бобуреке бензовод жактан чоң каналды буруп барып, анан Акынбаева көчөсүнөн ар бир көчөгө бөлүштүрөбүз. Ушу биздин максат ошол ар бир элдерге, анан парктарга суу жеткириш да. Анан ошол Каныбек Рыскуловичтин демилгесин мэрия туура карап, ошо мэриядан ошо бюджеттен акча бөлүп, ошол бизге буйрса эми уят кылбай сууну өз убагында жеткирип жакшы иштейбиз деген тилегибиз бар. Анан бул велосипеддин эң бир жакшы пайдасы мына буларды азыр шаар боюнча 10 мирап бар. 10 мираптын 4-өө велосипед менен камсыз болдулар буйрса. Булар деген мисалы деген бул каналдардын башынан баштап, шаардын өйдө жагынан баштап сууну буруп, шаардын ортосуна жетип, шаардын аягына жеткенчекти жөө түшүшү ошол жака. Жөө күрөктөрүн көтөрүп алып, анан ортодон буруп кетсе, сууну буруп кетсе, кайра жөө өйдөн өсө күрөктү көтөрүп алып. Азыр болсо велосипед менен барасыңар, 5 мүнөттө тек барасыңар, 5 мүнөттө бияка келесиңер. То есть уже жумуштун скоростуна, жумуштун тездигине аябай жакшы билет. Жакшы билет. Түнкүсү, күндө, түндө ошол буйрса аңлатабыз. Мындан дагы бир жашылдандыруу чарбасына дагы бир жакшы жаңылык. Кудай буйрса Ысык көл өнүктүрүү фондунан каралган мини тракторубуз келди, Белорус 422. Бул болсо биздин Каракол шаарыбыздагы парктардын ичинде карды тазалоо максатында жана бунун артында өзүңүз көргөндөй мындай шайманы бар. Бул ошол эле учурда тротуарларды шыпырып, тазалап, бул шаардын ичинде парктардын ичин тазалыгын кармоо максатында ушундай кичинекей мини тракторубуз келди. Андан сырткары мунун дагы 4 шайманы бар. Бул кичинекей мындай плуг. Бул болсо ошондой кичинекей участоктарга, мына парктардын ичиндеги жана гүл отургузулчу жерлерге кичинекей кирет. Андан сырткары бул яма бур деп бир комплект келди. Ал болсо баягы көчөт отургузганга техника менен, мун болсо баягы колго казылып отургузуп турган көчөттөрдү Кудай буйрса техника менен ямаларын дайындап, жумуштун тез аябай жакшы